13 март күнгө жума таңкы саат 4-төн 20 мүнөт өттү. Жакен биринчи кабаттагы даараткана бөлмөсүнө кирип, колун самындап жууду да киребериште илинип турган кепкасы менен курткасын кийип сыртка чыкты. Таңга жуук аба таза. Эшик алдындагы тепкичке туруп, кере-кере дем алды. Колдору менен денесин майда калтырак басып, жүрөгү шуулдагансып турат. Ал азыр өзү жасаган иштин артында кандай окуялар болуп кетет дегенди ойлоп жатты. Эртең менен боло турган чуудан коркту, чындап коркту. Бирок бийликти жоготуунун, андан кийинки эл алдындагы жоопкерчиликтин коркунучу, көз алдына тартылганда Садырбековдун өлүмүнө байланыштуу чуунун коркунучу арзыбаган эле нерседей көрүндү ага. Нейсе болсо дагы өз бийлигине карата бир чоң коркунучту жок кылды. Башында мындай пландалбаса да, ал МЧСтин көзүн тазалоого батынды. Мурунку күнү ага Алматыдан телефон чалышып, Садырбеков Казакстандагы ири саясий фигуралардын бири, ал жактагы көптөгөн көмүскө иштердин артында турган генерал Тайнурин менен жолугушуп, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул жолу силердин өлкөдөгү саясий кырдаал талкууланып жатат окшойт. Бул жерде кабыл алынып жаткан чечимдерге караганда, силердин бийлигиңерге саналуу эле күн калгандай, биздин жалпы ишибизге чоң коркунучтуу болуп жатат. Шашылып чара көргүлө, кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деген маалымат айтышкан эле. Бул маалыматтын аныгында шек жок болчу. Анткени маалыматтын булагы катары Терезовский менен байланышта турган Алматыдагы Орусия чалгынынын кызматкери эле. Анын өзүндөгү маалыматтарга караганда да Садырбеков акыркы айда оппозициянын лидерлери, интеллигенциянын өкүлдөрү, аксакалдар, жаштар, бизнесмендер менен жолугуп, жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан. Кай бир адамдардын айткандарына караганда, сөз негизинен азыркы бийликке каршы күчтөрдүн башын бириктирүү жөнүндө. Ушул жыл ичинде массалык саясий акцияларды уюштуруу аркылуу президентти бийликтен баш тартууга мажбур кылуу жөнүндө болуп жаткан. Садырбеков уюштуруу иштерин негизинен аяктап, түзүлүп жаткан пландарды ишке ашырууга сырттан финансылык жана башка ресурстар менен жардам алып келүү маселесин да чечүүгө жакын калганын Жакен билет болчу. Мына ушундай шартта Садырбеков болжогон иштер башталып кетсе, токтотуп калууга мүмкүн эмес эле. Эл ичинде Кибаевтерди жактаган, колдогон адамдар аз эле, көпчүлүк нааразы. Садырбеков баштап жаткан иш саманга от койгондой эле өлкөнү дүрт эттирет болчу. Мына ушундай жагдайдан корккон Жакен МЧС менен чек арада жолугуп жекеме-жеке сүйлөшүүнү, балким аны менен белгилүү шартта соодалашууну ойлонгон. Бирок анын жигиттери Садырбеков чек арада бир эле машина менен турат. Жанында бир орус киши, анан шопуру эле бар. Тосуп баруучу жан сакчыларын шаардан чыгарбай кармап калууга үлгүрдүк. Бардыгынын телефондору блокто. Эч ким менен сүйлөшө алышпайт дешип айтышкандан кийин планды кескин өзгөртүп, Садырбековду чек арадан өтөрү менен кармагыла, мүмкүн болушунча чуусу жок, күбөсү жок болсун деп команда берген. Өзү күнөөлүү. Ушундай чоң ишке киришип жаткандан кийин өз башынын камын көрбөйбү? Өзүнүн коопсуздугун камсыз кыла болбойбу? Алсыз кишинин тагдыры ушундай. Алдууга жеңилет. Чындык дайыма күчтүү жакта болот, деп өзүн өзү жооткотууга аракет кылган Жакен мындан аркы кылуучу иштерин ойлонууга киришти. Эртең менен шашылыш түрдө депутаттар менен сүйлөшүп чыгуу керек. Айрыкча Садырбеков аркылуу жогорку кеңешке келгендерди көзөмөлгө алып, коркутчусун коркутуп, сатып алчусун сатып алуу зарыл. Башкысы алар чуулдап чыкпаса болду. Экинчи маселе анын жердештери. Алардын ичинде баш болуп чыгуучу кимиси бар экен такташ керек. Эң коркунучтуу жак Казакстан. Ал жактан чуу чыгып, кысым боло баштаса, кандай аракет кылууну азырынча билбейт. Ал эми жалпы эл деле көтөрүлүп кетпейт. Андай деңгээлде уюшкандыкка оппозиция жетелек болчу. Нейсе болсо да шашылыш чара көрүү туура болду окшойт. Балдар буларды бир жаңсыл кылса, анан эрте барып президентке айтуу керек. Ал нааразы болот. Бирок айласы жок. Болгон ишти кайра артка кайтара албайсың да. Ушул жерде өзүнүн бир тууган агасы, өлкөнүн президенти жөнүндө да ойлонду. Анын байкуш, бечара экендигин, болгону кошоматчылыгы менен элге билинбей жүргөн тымпыйлыгы менен ушул даражага жеткенин ойлоду. Азыр өзү бардык иштерди көзөмөлгө алып турбаганда, ал бечара бийлигин кармап тура албай, чимкиригин агызып, биринчи эле чыккан оппозицияга алдырып жиберерин ойлоду да сөгүнүп алды. Эсине 2 жыл мурдагы ноябрь митингдери келди. Ошондо жок жерден бийлик колдон тайып кетерине аз эле калган. Президент агасы калтырап коркуп, арак ичип жатып алганда, эниси Вадимекке барып, эгерде чечкиндүүрөөк кадамдарды жасабай турган болсоң, биз өз кишилерибизди чыгарып, ошол жердеги митингке чыккандар менен мушташабыз, керек болсо атышабыз, биз бийликти жөн эле аларга бере койбойбуз деп айтышкан. Агасы жалдырап, кое тургула, айласын өзүм табам. Мына премьер-министр Курнамысов менен жогорку кеңештин төрагасы Ултанов экөө иштеп жатышат. Бир амал табабыз дешти. Силер чатакка киришпегиле. Анда таптакыр жок болобуз. Элге каршы чыга тургандай бизде кадыр барк жок.
андай деңгээлдеги саясий ресурс жок деп ыйлап да жиберген. Анда эптеп ыгы табылган. Жаңы конституция кабыл алынды деп президент кол коюп, митингге чыккан элди алдап таратып жиберип, андан бир ай өтпөй оппозициянын лидерлерин бирден чакырып жатып, ичинен ыдыратып, ыркын кетирип, депутаттарга акча берип, сатып алып кайра дагы жаңы конституция кабыл алышкан. Мурдагы кол коюлган вариантты жокко чыгарышкан. Ошону менен ал жолу бийликти сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон. Андан кийин оппозиция кайра биригип келип, агасын муунтуп киргенде дагы бир амал табылган. Алардын шартына көнүмүш болуп, премьер-министрликти алгыла, өзүңөр каалагандай конституциялык реформа жасагыла, бардыгына макулбуз деген саясатты ишке ашырып, алардын лидерин өкмөт башчылыгына дайындашкан эле. Ошол эле мезгилде генерал Курнамысовго $2,5 миллион акча берип, аны калп эле оппозиция кыла коюшуп, оппозициялык күчтөрдүн бир тобун анын тегерегине чогултуп, апрелде Кибаевдин бийлигин кулатабыз деген уран менен митингдерди уюштурууга жетишкен. Мына ошондо оппозиция экиге бөлүнүп, бири-бири менен тирешип калган. Курнамысовдун ошол провокациясынан кийин аянтка чыккан элди сабап таратып, экинчи келбегендей кылып жалкыткандай болду эле. Андан бери 2 жыл өтүп, эл ичи кайра тынч эмес. Эгерде азыр тополоң чыкса, абалды кармап калуу өтө эле оор. Аны Жакен жакшы билет. Ошол үчүн өзү башында туруп Садырбековдун көзүн тазалоого туура келип жатат. Жакендин ою боюнча башка арга жок. Азыр тизеден кан кечсе дагы бийликти кармап туруу керек. 13 март күнгө жума, таңкы саат 4-төн 22 мүнөт өттү. Жакен чыгып кеткенден кийин Суйдаң чач анын артынан чыгып, бат эле кайра келди. Колуна кичинекей кагаз коробка менен салафан баштык кармап алып, үстөлдүн үстүндөгү кулактарды колунун учу менен кармап, коробкага салып бекитти да, аны салафан баштыктын ичине салды. Анан жерде жаткан МЧС менен слепканы эги менен жаңсап көрсөтүп, "Буларды эшикке кантип алып чыгабыз? Жердин баары булганат го", деди. "Азыр болду, бир сыйра сүрө коелу, анан полиэтилен пленкага ороп эле чыгабыз. Давай, бат-баттан кыймылдагыла", деди да Суйдаң чач эшикке чыкты. Короодо Жакен турган. Суйдаң чач анын жанына барып, колундагы пакетти көрсөттү. "Муну машинага салып коеюнбу?" "Салып кой, балдарга айт. Жеген билдирбей өрттөшсүн. Анан жана сүйлөшкөндөй, авто кырсык болуп, ылдый кулап кеткендей кылып жасагыла. Бир да жан билбегендей болсун. Эксперттерди эртең сүйлөшөбүз. Алар туура тыянак чыгарышат. Оперативниктер да эскерилет. Силер тез иштегиле. Жанагы кагаздары салынган папкаларды, телефондорду да салгыла менин машинеме. Жарайт, бизде баары даяр. Напалмды даярдап койдум. Тып-тыйпыл күйөт. Бул иш өтө маанилүү, билесиң. Эл аралык деңгээлде чатак чыгып кетиши да мүмкүн. Эртең биздин эле кишилер эмне деп чыгат, ким билет. Болушунча басканга аракет кылабыз. Бирок сактыкка кордук жок дегендей, тиги балдарың сүйлөбөгөндөй кыл. Токмоктон чалышты, берке экөө сүйлөбөйт. Арга жок, ушуга барышыбыз керек. Өз башыбыздын камын ойлойлу. Камсанабаңыз, жолдош генерал. Баары жайында болот. Бул балдарды өзүм көзүм эле калам. Сиздин 2 баладан башкасын сүйлөбөгөндөй кылам. Суйдаң чач колун жаңсап, короодо турган машиналардын шопурларын көрсөттү. Алар ишеничти, өз балдар. Берки алтоону айтып жатам. Түшүнүктүү, жолдош генерал. Макул анда, мен кеттим. Иштер бүтөр менен телефон чалып кой. Жакен машинесине олтуруп короодон чыгып, түз эле шаарды карай бет алды. Таң ата кандай окуялар башталып кетет деген кооптонуусу ого өтөр күч алды. Кандай болуп, кайсы жерден жарып чыгышы мүмкүн? Кимдер шуу көтөрүп кетет? Казактар жактан кандай реакция болот экен деген суроолор мээсин кыжытып жатты. 13 март күнгө жума, таңкы саат 4:30 болду. Полиэтилен пленкаларга оролгон МЧС менен слепконун денелерин алып чыгышып, Лексуска салышты. "Шопур кайда?" "Сарайда. Алып келгиле." Суйдаң чач буйрук берди да, шыбынын кашатынан тапанчасын алып чыгып даярдай баштады. Бир жигит барып сарайдын калгасын ачып, ал жерде отурган баланы жакасынан кармап жетелеп келди да, Лексустун жанына туруп калды. "Отургуз алдына." Суйдаң чач тапанчасы менен жаңсап көрсөттү да, алардын артынан басты. Шопур бала өзү чыгып алдыңкы орундукка отурар менен тапанчаны оң жак колтукка такап туруп атып жиберди. Тиги бала кыйкырганга да үлгүргөн жок. Көзү алайган боюнча шылктай түштү. Короодон 2 машина ээрчишип чыгып, жогору капчыгайды карай жөнөдү. Алдыда кара Toyota джип, артында ак Lexus джип. "Токтот ушул жерге." Суйдаң чач шопуруна айтып, машинени токтотту да сыртка чыкты. Артка келип токтогон Lexustун айдоочусуна колун жаңсап, жолдун жээгин көрсөттү. "Бул жерге токтот, аркы кырга жакын кылгын." Lexustу жолдун кырына жакын коюшуп, ичиндеги МЧС менен слепконун денелерин арткы орундукка отургузуп коюшту.
Шопурдун денеси болсо оң жак терезеге кыйшайган калыбында жатат. Кана, напалм чач денелерине батыраак күйүшү керек. Эч нерсе калбагандай болсун. Атайын даярдалган напалымды денелерге чачышты да, машиненин ичине полиэтилен баштыктарга куюп даярдалып коюлган бензинде жансыз жаткан денелердин алдыларына, орундуктардын астына, кычыктарына иши кылып Lexustун ичине толтурушту. Берки машина даярбы? Даяр. Өйдө жакта звонок күтүп турат. Эмне кылышты билеби? Билет. Ага жол боюнда жипти көбөткө кулата сүзсөсүн деп тапшырма берилген. Андан кийин ал милицияга кабар берип, жол кырсыгы болгонун билдирет. Күнөөнү мойнуна алат. Болуп турганда өрттөгүлө. Бул орус тири окшойт. 19 жатат. Тири болсо чыга качмак беле. Өрттө дегенден кийин өрттөй бергиле. Баары бир өлөт да. Суйдаңчаш шашып жатты. Эки жигит атайын даярдалган чүпүрөктү бензинге чылап күйгүзүп туруп, Lexustун шопур жак эшигинин ичине салып жиберишти. Ичи толтура бензин машина дароо эле жалбырттап күйдү. Кадимки меш сымал катуу күйө баштады. Бир саамга карап турган Суйдаңчач, "Болду эми, убакыт жок, кеттик", деди да машинеге барып отурду. Жанындагы жигиттери да шаша-уша кирип отуруп калышты. Кара джип ордунан ылдый карай жылып бара жатканда, ал жерден 1 километрче өйдө турган Audi маркасындагы машинеде отурган жигитке телефон чалынып, "Жөнө, бардыгы айтылгандай болсун, ашык сөз оозуңдан чыкпасын", деп буйрук берилди. 13 март күнгө жума, таңкы саат 4-төн 40 мүнөт өттү. Жогору жактан келе жаткан Audi машинеси жолдун боюнда күйүп жаткан джипти кайрылып келип сүздү да мотор өчүп туруп калды. Джип кичине козголгону болбосо, көбөткө кулап кеткен жок. Шопур шашып калды. Кайра оталдырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Салонго түтүн толуп кетти. Машиненин алды жагындагы бампер күйө баштады окшойт. Айла жок машинеден чыга качууга туура келди. Тапшырма аткарылган жок. Чөнтөк телефонун чалып, "Бул мен, джип кулабады. Менин машинем кагышкан боюнча өчүп калды. Алда күйүп жатат", деди. Бул кабарды уккандан кийин ылдый карай кетип бара жаткан джип токтоп калды. "Не дейт? Кулабаптырбы?" "Ооба, кулабай калды" дейт. "Машинеси өчүп калыптыр. Айта калды иче берсин. Сен болсо ушул жерден күтүп тур да соткасын алып кой. Ал болсо тиги гостиница жакка барып милицияга чалсын. Өзүң тезинен кел." Суйдаңчач бир жигитти машинеден түшүрдү да, "Айда, тезирээк" деп ылдый жөнөп кетти. Суйдаңчач ойлонуп бара жатты. Эмне себептен Lexus анга кулабай калды? Авто кырсык болуп, джип машинеси ала салып кулап өрттөнүп кетти деген божомол болбой калды. Суйдаңчач ойлонуп бара жатты. Ал жерден башка айла табууга мүмкүн эмес. Ошондуктан мурдагыдай эле авто кырсык болуп, эки машина тең өрттөнүп кетиптир дегенди эле кармап турган оңго. Эмне себептен Audинин шопурусу, ал эми джиптин ичиндегилер бүт күйүп кетишкен деген суроого кантип жооп берет? Жана машина ала салып ылдый кулап кетсе, ичинин баары аралашып, кимиси кайда отурганы билинбей калат эле да. Ошондой болот деп джиптин шопурунда өз ордуна отургузбай эле берки орундукта таштап коюшпады беле? Эмнеге шопур башка жакта отурат деген суроого да кандай жооп болот? Криминалисттер текшерсе, ичиндеги полиэтилен баштыктардагы бензин атайын чачылган напалмда билинип калышы мүмкүн. Суйдаңчач Lexus машинеси андан ары кулабай калган үчүн Audинин шопурун сөгүп келе жатты. Азыр жанында болсо атып деле таштамак. Бирок кечетен даярдаган план бар да. Ага ылайык Audинин шопуру жол кырсыгын өз мойнуна алат. Ошону менен иш чабылат. Ал келесо азырынча тирүү турушу керек. Жок дегенде сот бүткөнчө. Ал эми Lexustун көбөткө ала салып кетпегенинин себеби эле физиканын закондору. Аларды эч ким жокко чыгарган эмес. Lexustун салмагы 3 тоннадан ашуун. Audинин салмагы 1200 килограмм. Ал өзүнүн массасы 3 эсе оор тоскоолдукту ары карай жылдырышы үчүн өтө чоң ылдамдыкта келип урнушу керек. Жанагы жерден канчалык аракет кылса дагы саатына 60 километрден ашык ылдамдык менен айдай албайт. Аралык кыска, жол жаман болгондон кийин арга жок. Анын үстүнө машина да эски. Экинчи жагынан Lexus жолдун өзүндө эмес. Анын сырт жагындагы атайын жасалган аянтчада турган. Ошондуктан Audi сол жакка чукул кайрылып урушу керек эле да. Демек кайрылып жатканда ылдамдык азаят. Саатына 40-50 километр болуп калат. Мындай ылдамдык менен келип урунган Audини тиги килейген Lexus тоотуп да коймок беле. Суйдаңчач ишти болжолдоп жатканда мына ушул жагдайды эске алган жок. Оюна да келген эмес. Ал жолдун кырында такай токтотулган машина оюнчуктай эле. Ал жолдун кырына такай токтотулган машина оюнчуктай эле ала салып кетет деп ойлогон. Анча-мынча физика боюнча түшүнүгү болгондо жүк ташуучу машина деле даярдамак. Килейген самосвал сатып алууга деле болот эле. Мына эми шефине кантип жооп берет? Эмне шылтып айтат?
Кара Toyota джип машинеси кайра короого кирип токтоду. Машинелер күйүп жаткан жерден бир нече эле чакырым жер. Суйдаңчач машинеден чыгып, тез кыймылдагыла, подвалды тазалагыла, эч бир из калбасын деп буйрук берди да, өйдө жакта калган жигитине телефон чалды. Алло, эмне болду? Баары жайында, телефонун алдым. Азыр бул жердин кароолчуларына кирип кетти. Анда кайта бер, тез. Суйдаңчач бир аз көкүрөк кере дем алып турду да, кайра телефон чалды. Алло, Жакен ага, бул мен. Баары жайында. Азыр милицияга телефон чалган жатышат. Бирок бир иш болуп калды. Жакен шаарга кирип үйүнө барбастан өзү дайыма барып жүргөн кафеге барып токтоду. Ал жерде эзелтен жолдош болуп жүрүшкөн 3 адам түнү бою күжүлдөп отурушкан. Жакен алар менен отуруп калган. Не иш? Бирдеме болсо башың менен жооп бересиң. Аны билесиң да. Билем, жооп беришке даярмын, Жакен ака. Тиги Lexus аңгекке кулабай калды. Берки машина ага жабышкан боюнча турат. О да күйүп жатат. Шопуру тирүү. Азыр бер жактагы кароолчулар менен туру. Андан камсанабай эле коюң. Менин коркунум азыр эле келе турган криминалисттер. Алар кандай тыянак чыгарышат, биздин версия өтпөй калышы да мүмкүн. Өтөт. Мен азыр айтып коем министрге. Ал жактан коркпой эле кой. Жанагы балдарыңдын оозун бас, чыгып кетпесин. Рахмат. Балдардан камтама болбоңуз, Жакен ака. Мен өзүм жооп берем. Сүйлөбөгөндөй кылам. Жакен телефонун чөнтөгүнө салды да, кафеде отурган шериктерине Садырбеков авария болуп машинасы менен кошо өрттөнүп кетиптир. Ушундай иш, деди да, алар менен коштошуп чыгып кетти. Бул учурда саат 4-төн 50 мүнөт өткөн. Жолдо бара жатып ички иштер министрине телефон аркылуу иштин чоо жайын айтып, эмне болсо дагы автокырсык болуп өрттөнүп кетиптир деген бир эле версияны кармануу жөнүндө тапшырма берди. Президент менен маселени өзүм жайгарам. Ал жагын ойлонбой эле кой деди. 13 март, күнгө жума, таңкы саат 4-төн 50 мүнөт өттү. Суйдаңчач короодо тамеки тартып, ары-бери басып турду. Сыртынан караганда билинбеген менен ичинен бүт денесин калтырак басып, чекесинен муздак тер чыгып кетти. Кечеден бери жасалып жаткан иштин акыркы этабы ал үчүн бир топ эле оор. Анткени акыркы 2 жыл бою өзү менен бир топ иштерге катышып, сыноолордон өткөн 6 жигити да бүгүн өлүмгө буйртулган. Арга жок, 6 жигитинен айрылууга туура келет. Генерал Жакен Самуевичтин буйругу ушундай. Ал Садырбеков жөнөкөй фигура эмес, кичине эле жылчык болсо абал жарылып кетет. Анын үстүнө анын тиги жактагы байланышы, айрыкча генерал Тайнурен өтө коркунучтуу. Алар кааласа бизди таракан тепсегендей эле жок кылып салышат. Алардын алдында биз жөнөкөй эле макулук болуп калабыз. Жик чыкпаш керек, толук гарантия болушу керек. Баарын тазала деген. Суйдаңчач тамекисин таштады да, балдар бүттүңөрбү деп үйдү карап кыйкырды. Бүттүк. Кухняга чогулгула, шефтин ыраазычылыгын билдирип коеюн. Таң аткыча уктабай чыккан жигиттер каалыгып басып барышып, кухнядагы орундуктарга отуруп калышты. Үстөлдүн үстүндө тандыр нан, помидор, бадыраң, сок иче турган 200 граммдык стакандар турат. Суйдаңчач колуна 2 бөтөлкө арак кармап кирди да, балдар, силерге рахмат. Жакен ака абдан ыраазы. Бүгүндөн тарта 3 күн дем аласыңар. Анан кайра ишке. Мына генералдын буйругу. 150дөн дем албай тартып жибересиңер. Жеңиш үчүн. Наркомовский дегендей. Анан ушул эле үйдө кечке чейин эс аласыңар. Шашлык болот, 5 бармак болот. Бирок бул жакка кыздарды алып келүүгө болбойт. Өзүңөр түшүнөсүңөр. Жигиттер жардам берели дегенине болбой Суйдаңчач өз колу менен бир бөтөлкө аракты 6 стаканга бөлүп койду да, кана балдар, туруп команда боюнча бир залп менен алып жибермей. Кимде ким ичпесе же артта калса, анда анын ичи жаман. Арамы бар, туурабы? Деп калп эле хихигилеп күлдү. Жигиттер стакандарды кармап орундарынан турушту да, негедир аны коштоп жапа тырмак күлүп жиберишти. Андай болбойт, жолдош командар, бизди билесиз да. Сомодой болгон 6 жигит колдоруна стаканга куюлган арак кармап турушуп, азыр эле өздөрү адыйнө жөнөткөн 3 кишинин аркасынан өздөрү да кеткени турганын сезишкен жок. Булар да пенде. Булардын ичинен 4-төө 3 жыл мурда Рыспекке жигит болуп жүрүшкөн. Аларды торпеда деп коюшчу. Рыспек күтүүсү жерден атылып өлгөндөн кийин мен деген канча жигит өлдү. Бери дегенде 50-60 жигит. Бири көчөдө, машинесинин ичинде, бири үйүндө, бири кафеде иши кылып кызыл кыргын болду. Мына ошол аламат убагында бир үйдө корголоп жаткан бул төртөөнү ушул эле Суйдаңчач таап, аларга чогуу иштөөнү сунуш кылган. Рыспек менен дос экендигин айтып, максатым силерге жардам берүү деп айткан. Чынында бул Суйдаңчач кишини Рыспектин жанынан көп эле көрүп калышчу. Алар макул болушкан. Рыспекке каршылаш болуп турган криминалдык апшактын кысымынан кутулушкан, жандарын сактап калышкан. Экөө болсо мурда Скорпион атайын аскердик бөлүгүндө кызмат кылып, кийин жумуш таппай жүргөн жигиттерден. Суйдаңчач аларды аскердик анкета аркылуу таап,
өзүнө кызмат кылууну сунуш кылган. Экөө бир жылдан бери ушул топто. Бул алто кандай гана тапшырмаларды аткарышкан жок. Далай кишилерди сындырышты. Бир тобунун көзүн тазалашты. Эч нерседен коркпой иштешти. Колдорунда президенттин жан сакчысынын кызматынын күбөлүгү бар. Жандарында пистолет, автомат, алардын мингени жеп, чөнтөктөрүндө жетиштүү акча дегендей. Булар жүргөн машинелерди токтотконго, ичин караганга эч кимдин акысы жок. Ошондой документ берилген. Мына бүгүн да алто тең бейгапар, ойлорунда эч нерсе жок. Колдоруна атайын даярдалган уу кармап турушканын сезишкен да жок. Алып жибергиле. Суйдаңчач колун жаңсады. Бир нече минутадан кийин кухняда алты өлүк жатты. Алар менен 13 март жума күнүнүн курмандыктарынын саны 11ге жетти. Суйдаңчач жерде жаткан алтоону бир сыйра көз жүгүртүп карап алды да сыртка чыкты. Короодо турган өзүнүн шопур жигитине: "Сен ойлонбой эле кой. Биз өзбүз да. Буларга болсо ишенич жок. Үстүндөгүлөрүн бүт сыйрып ал да өрттөп сал. Өздөрүн чоң пакеттерге ороп, алып чыгып тиги сарайга кой отур. Кечинде алып кетишет. Кел ачкычты, мен кете берейин. Короого сак бол, эч кимди жолотпо", деди да Toyota джип машинесине отуруп, дарбазадан чыгып кетти. Машиненин артынан чоң дарбаза кайра жабылды. 13 март күнгө жума, эртең мененки саат 4-төн 55 мүнөт өттү. Ички иштер министри Коңгаргаев Жакен телефон чалганда уктап жаткан. Аны менен сүйлөшкөндөн бери үй ичинде ары бери басып жүрдү. Ою уйгутуйго. Былтырда Жакендин буйругу менен Садырбековго посылка уюштура коем деп аз жерден жоопко тартылып кала жаздаганы да эсине түштү. Президенттик администрациянын жетекчиси Садырбековго белгисиз бирөөлөр кишинин кулагы менен сөмөйүн коробкага салып посылка кылып берип жибериптир деген кабар коомду бир топ дуулдаткан. Ал жолу тапшырма алган милиционер кулагы кесилген өлүктү талаага алып барып ыргытып жатышканда машинесинин номурун кокусунан жергиликтүү тургундар көрүп калышыптыр. Ал маалымат ачыкка чыгары менен министрдин өзүнүн буйругу менен тапшырма аткарган милиционерлер камакка алынып, тергөөдө көрсөтмө бере башташкан. Аз болгондо кезек шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги катары анын өзүнө жетмек. Ошол учурду эстегенде Коңгаргаевдин дагы бир жолу жүрөгү шуудай түштү. Кудай өзү эле сактады да. Болбосо бүтүндөй күнөөнү өз мойнуна алып, азыр түрмөдө отурмак. Же болбосо Жакенге каршы көрсөтмө бермек. Анда алар аны ошол камерада эле өлтүрүп коюшмак. Ишти бир айлатап жаап салышмак. Бирок ал кезде Жакен чечкиндүү киришти. Жашынып отуруп калган жок. Агасына кирип ички иштер министрин дароо кызматтан алдырып, анын ордуна өзүн дайындатып салган. Ошону менен ишти жабууга мүмкүнчүлүк алып, кулактарды кесип, басылка кылып жөнөтүүнү уюштурган балдарды кызматтан четтетип, тергөөнүн материалдарын жок кылып салган. Кийинчерээк ал 4 милиционердин бирөө машина уруп кетип өлдү. Бирөө жүрөгүнөн приступ болуп ооруканада жатып өлдү. Бирөө азырда жинтиканада жатат дарыланып. Бирөө дайынсыз жоголуп кетти. Тагдырга айла жок. Алар да өз тагдырын өздөрү тандап алышкан болчу. Үй ичинде ары бери басып туруп Коңгаргаев өзүнүн азыркы абалына өтө эле кооптонуп турду. Керт башына келе жаткан коркунуч абдан эле чоң. Анын оюнда азыр кой ташта күйүп жаткан машиненин ичиндеги Садырбеков. Булар Садырбековду ушинтип өрттөп жиберип жаткандан кийин ким даяшмак эле. Анын өзүн деле өлтүрүп коюш жөнөкөй эле нерсе. Криминалдарга шылтап сала беришет. Алардын арасынан күнөөнү моюнга алган киши да чыгат. Ал соттолот да бир жылдан кийин кайра эле бошонуп чыгат. Бул схема ички иштер министри катары ага абдан эле тааныш. Мындайдын далайын өзү деле жасатып келе жатпайбы? Коңгаргаев ровдунун начальнигине телефон аркылуу түз чыгып, болгон окуя жөнүндө маалымат сурады. Ал райондук ички иштер бөлүмүнө 2 машина күйүп жатканы тууралуу маалымат түшкөнүн, ал жакка оперативдүү, иликтөө тобу чыгып кеткенин, ал жерде эмне болгону жөнүндө маалымат анда жок экендигин айтты. Коңгаргаев ашыкча нерсе айтпай туруп, старший оперативникке айтып кой. Менден киши барат ошол жерге. Бардыгын ал айткандай кылсын. Өз алдынча чыгармачылык болбосун, деп буйрук берди. Коңгаргаев бир саамга ойлонуп туруп, президенттин улуу баласына телефон чалды. Ал жигит коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары катары бардык укук коргоо органдарын көзөмөлдөп турчу. Алло, бул мен, генерал Коңгаргаев. Сиз жакын аралыкта Жакен Самиевич менен сүйлөштүңүзбү? Саламатсызбы? Мынча эрте эмне болду? Жок, сүйлөшкөн жокмун. Өзгөчө маанидеги окуя болду. Жылуу улак эс алуу жайына бара жаткан жолдо Садырбеков автокырсыкка кабылып өлүптүр. Жанында дагы бирөө бар. Анан шопур. Булар такпы? Менин балдарым мага маалымат бериши элек. Бул жерде Жакен Самиевичтин эмне тиешеси бар? Бул телефондон айтылуучу сөз эмес. Шашылыш жолугушубуз керек. Макул, 40 мүнөттөн кийин өзүмдө болом. Келиңиз. Конганын жүрөгү уйгутуйгу болуп турду. Кашан ичинде ички иштер министрин ушундай ылакап ат менен да аташа турган.
Конга деп. Садырбеков жөнөкөй киши эмес. Эртең менен машиненин жанына толгон журналисттер барат. Депутаттар ал жакка жөнөшөт. Алар болгондой эле өздөрүнүн көзү менен көрүшөт. Баары эле салабаттуу, ар ким аргандай тыянак чыгарып жаза башташат. Коомчулук көтөрүлүп кетсе, Жакен айткандай, авто кырсык деп эле тыянак чыгарып салууга болобу же жокпу? Мына ушул суроо анын жүрөгүнө үйүп жатты. Телефон аркылуу өзү ишенген оперативник кызматкерин үйүнө келүүгө чакырды да, жуунуп, сакал мурутун алып, генералдык формасын кийип кызматка барууга камына баштады. 13 март күнгө жума. Эртең мененки саат 5-тен 30 мүнөт өттү. Улуттук коопсуздук кызматынын кеңсеси, төраганын орун басары, президенттин улуу баласы полковник Кибаев менен ички иштер министри Коңгаргаев маңлай тескей отуруп сүйлөшүп жатышат. Сизге бул окуяны Жакен Самыевич өзү айттыбы? Ооба. Кайсы убакта? Саат 4-тен 50 мүнөт өткөн болчу. Телефон чалып айтты. Демек ал демилгени өз колуна алган экен да. Эми мунун арты эмне болот? Кандай натыйжа чыгат? Эл аралык чуу чыгып кетсе, ага биздин ички позициябыз кошулуп калса, өлкөдөгү абалды көзөмөлдөп кармап тура алабызбы? Бир туугандарыңдын колхозун тый деп атама канча жолу айттым, укпайт. Аларга сөз айтуудан коркот. Алардын мыркымбайский жоруктары авторитеттин баарын жок кылып жатат да, өз курсактарынан башка эч нерсе ойлонбойт алар. Конгаргаев үн каткан жок. Буйрук күткөндөй болуп маңдайындагы президенттин полковник улун карап турду. Ал жерде бирдеме деп демилге көтөрүүнүн өзү коркунучтуу. Бир туугандар ортосундагы талаш тартыштан канча киши жапа чекти, канча киши кызматтан кетти. Саамга унчукпай калган полковник Кибаев, "Сиз эмне кылайын деп жатасыз?" деп сурады. "Ишеничтүү оперативник күтүп турат. Азыр өйдө жакка жиберип, абалды көзөмөлгө алуу керек го деп жатам." "Мейлиңиз, эмнеси болсо да абалды көзөмөлдөн чыгарбай туруу керек. Мен болсо атам менен анан Вадим менен кеңешейин. Алардын ою кандай болот, ким билет. Бирок болор иш болуптур. Эми жалпы кызыкчылык үчүн артын жабышыбыз керек. Мүмкүн болушунча жаңжалсыз бүтүрүү керек. Кандай болгондо да жасаган ушу деп Жакен Самыевичти сөмүй менен чукуп көрсөтө албайбыз да. Сиз өз каналдарыңыз менен Садырбековду бардык байланыштарында көзөмөлгө алыңыз. Ким менен сүйлөшүп жатат, ким менен жолугуп жатат, баары маанилүү. Барыңыз анда." Коңгаргаев кеңседен чыгаар менен машиненин жанында күтүп турган оперативник кызматкерге тапшырма берип, Lexus машинеси күйүп жаткан жерге жиберди. "Кошумча тапшырманы ал жерге баргандан кийин аласың. Иликтөөнү өз жетекчилигиңе ал" деди да министрликти карай жөнөдү. Жолдо бара жатып Кибаевтерден эч кандай жакшылык күтүүгө болбой калганын, Садырбековду садага чапкандай эле каалаган күнү аны деле жок кылып коюшары толук мүмкүн экенин, кандай кылып өзүнө коопсуздук гарантияларды жасоого боло турганын ойлонду. Балким Кибаевтерге карата болгон компромат материалдарды чогултуп, алардын бар экендигин Жакенге көрсөтүп, эгерде ага карата кандайдыр бир коркунуч туулса, ал материалдар жарыя болуп кетет деп коркутсамбы деген да ой келди. Бул оюнан кайра өзү коркуп кетти. Анткени ал компроматтарды карап, акыйкат териштире турган орган да жок. Кибаевтер айткандын баары мыйзамдуу. Алар айтпаса мыйзамсыз болуп кала турганын ал жакшы билет. Ошол эле Шрек өзү эле бул документтерде эч кандай мыйзам бузуулар жок деп тыянак чыгара коет да. Акты кара, караны ак дей коюш ал үчүн текейден арзан нерсе. Коңгаргаев өлкөнүн баш прокурору Жулубалдиевди эл ичинде айтып жүргөн тамаша аты менен Шрек деп атады. Анын сырткы кебетеси балдардын кызыгуусун жараткан мультфильмдин баш каарманына түспөлдөш болгондон улам ушундай ат коюлуп калса керек. Кебетеси эле окшошпосо, ал каармандын мүнөзү таптакыр окшошпойт. Мультфильмдеги каарман ак санатай, боорукер, жоомарт. Ал эми Жулубалдиев болсо желмогуздун желмогузу. Ал Шрек деп айтылып калды. Эл ичине ушинтип сиңип да кетти. Да, Шректин колунан баары келет. Эртең бийлик алмашып кетип, ал ушул эле ордунда калса, көз ирмебей туруп, Кибаевтердин баарын өлүм жазасына өкүм кылууга да барышы мүмкүн. Ушундай сарсанага баткан министр өз кабинетине сабырсыз келди. Ал өзү да азыр барымтада байланып турганын даана сезди. 13 март күнгө жума. Эртең мененки саат 6-дан 30 мүнөт өттү. Президент жашаган резиденцияга анын эки баласы шашылыш келип калышты. Сабырлары соз. Президент аларды ортоңку кабыл алуу бөлмөсүндө спорт кийимчен тосуп алды. Ал адатынча балдар менен кучакташып, өбүшүп көрүшүп, эмнеге мынча чукул келип калышканын, ошончо эле зарыл иш барбы деп сурады. "Сен качан өзүңдүн чурка бир туугандарыңды токтотосуң? Айтса болбой жан сакчылар кызматын берип койдуң. Мына азыр өз алдынча хандык түзүп алып, эч ким өзү эсепке албай каалаганын кылып жатат", деп кичүү баласы Вадим атасына бир тийди. "Эмне болуп кетти анчалык? Жамандыр жакшыдыр, ал да силердин агаңар. Колунан келишинче биздин жалпы үй бүлөнүн кызыкчылыктары үчүн иштеп жатат. Ал чектен чыгып кеткедей колунда деле бийлик жок. Мына, сенин агаң аны көзөмөлгө алып турат." Президент көзүн алайта, эки колун жайып, нааразы болгон түр көрсөттү. Сөзгө улуу баласы полковник Кибаев аралашты.
Пап, саясатта чукул кырдаал түзүлүүчү окуя болду. Жакен Самуевич бүгүн түнү Садырбековду жок кылыптыр. Болгондо да жырткычтык менен өрттөп жибериптир. Кантип? Президент далдырай түштү. Эки тизеси кадимкидей калтырап, чекесинен тер чыгып кетти. Кантип жок кылат? Анын андай чечим чыгарганга кандай акысы бар? Спорт костюмунун жеңи менен чекесинин терин сүртөп, оозу кургап кеттиби, тили менен эриндерин кайра жалап, ийиндерин алмак-салмак күйшөгөн боюнча барып, креслого отуруп калды. Сен бердиң дагы ошондой полномочияны. Тигине, анын кол алдында куралчан жигиттердин саны меникинен көп болуп калды. Алардын жамынган калканышы да күчтүү. Колдорунда документ бар, президенттин жан сакчылары деген. Алар көпкөнүнөн кээде менин балдарымды да сабап кетип жатышат. Камайым дегендерин камашат, атам дегендерин атып салышат. Чексиз бийлик бердиң бир тууганыңа. Аны монстр кылып салдың. Кинг-Конг көзүнчө эле. Айтканды укпайсың. Вадим дагы эле атасын жөөлөп сүйлөдү. Ичинде жүргөн ич күптүсүн айтып алды. Пап, бул окуянын кесепети катуу болуп кетиши мүмкүн. Саясий кырдаалды көзөмөлдөн чыгарып жиберишибиз да мүмкүн. Мага азыр маалымат беришти. Садырбеков Алматыда кече генерал Тайнур менен жолугушуптур. Ал кишини билесиз, бекер эле эч ким менен жолукпайт, сүйлөшпөйт. Биз эмес тиги Америка, Европага таасири бар адам. Сиз Жакен аканы чакырыңыз азыр. Өз алдынча саясат кылганды токтотсун. Координациялап иш кылбасак иш чатак болот. Президенттин улуу баласы атайын кызматта иштегендик кылып, абалдын өтө оор болуп турганын сезип жатты. Президент дагы эле өзүнө келе алган жок. Элдин наразычылык толкуну каптап кирип келаткандай туюлду ага. Баягы 24 марттагы чоң аянттагы окуялар элестеди көзүнө. Качып жүргөн президенттин тагдырын ойлоду. Өзү ошондой абалда калгансып, ичиркене селтетип алды да: "Балдар, бийликтен баш тарталы. Кеч болуп кала электе. Чёртовой матери. Өтө эле терең кирип кеттик. Азыркы биздин байлык мындан жакшынакай эле жашаганга жетет", деп балдарына жалдырай карады. "Акылың ордундабы, пап? Биз кетебиз десек эле кетире коюшмак беле?" Биринчиден тигилердин кашан ичинде сөмөй менен батыш жакты көрсөттү. Биринчиден тигилердин алдында милдеттер бар. Алар бизди сайрандатып эле башка бир өлкөдө жашатып коюшпайт. Какаевтерди болсо Орусия колдоп, өздөрү жашырып алды. Бизди эч ким коргобойт азыр. Шыйрагыбыздан асып коюшат. Убада кылган энергетика менен кен байлыктарды толук чечип бере элекпиз да. Аларды билесиз, качып кете албайбыз. Сөзүбүз үчүн жооп беришибиз керек, пап. Экинчиден, мырк туугандарың сени жөн эле кое бере коет дейсиңби? Азыр бизге кошумат кылып жүргөндөр эле чыгат эртең. Кибаевтер минткен, Кибаевтер тигинткен деп. Алардын оозун антип басабыз. Бийлик барда алар унчукпайт. Бийлик жокто шакалдарды болуп талап кетишет. Аны сен жакшы билесиң менден дагы. Сенин кыргыздарың ошондой. Артка жол жок, пап. Азыр канды дайрыдай агызсак дагы бийликти сактап калышыбыз керек. Биздин жол бирөө гана, астыга. Кичи уулунун мындай кайраттуу сөзү президентти шыйралткан жок. Тескерисинче муундары бошоду. Тизеси калтырады. Тери эми кыр аркылды кадимкидей агып кетти. Ал чындап коркту. Түзүлгөн кырдаал кандай болуп чечилерине көзү жеткен жок. Атасынын кебетесин көргөн полковник уулу атасын чыйралтууга аракет кылды. "Пап, өзүңүздү колго алыңыз. Чынында артка жол жок. Азыр министр Коңгоргаев окуя болгон жердеги кырдаалды көзөмөлгө алып, керектүү нукта кармап турууга аракет кылып жатат. Ага Жакен акам ошондой тапшырма берген экен. Биздин балдар Садырбеков менен байланыштуу болгон адамдардын баардыгына байкоо жүргүзүп башташты. Ар бири көзөмөлдө болот. Ашыкча кыймыл жасап жаткандар болсо аларды дароо эле коомдон обочолонтууга, аларга карата таасир этүүчү чараларды көрүүгө аракет жасайбыз. Кырдаалды толук көзөмөлдөп кала алабыз деп айтууга азыр эрте. Бирок бизде белгилүү бир даярдыктар бар да. Жөн эле колду көтөрүп багынып берүүгө болбойт. Пап, өзүңүздү колго алыңыз." "Жок, балдар, мен түшүнүп турам. Силер жашсыңар, энергия бар. Бирок биз өтө терең кетип калдык. Менин сөзүмдү да эстейсиңер. Кеч боло электе эле кете берели. Мен колум чыканакка чейин канга малынган президент болгум келбейт. Ансыз деле силерди угуп жатып бир топ иштер болуп кетти. Жакен дагы укпайт, ал силерге эрегишет. Балдарыңды тый деп айтат. Токтойлу балдар, кетели. Мен ден соолугума шылтап барып, Германияга больницага жатам да андан ары билдирүү кылам. Кала берем ошол жакта. Сезип турам, арты жакшылык менен бүтпөйт. Мына эми Садырбековдун өлүмүн элге эмне деп түшүндүрөбүз?" Кичи баласы Вадим президенттин бул сөзүн укканда калтырап кетти. Шарт басып атасынын маңдайына келди да эки колдоп спорт костюмунун жакасынан алып өйдө көтөрдү. Президенттин көзү чакчайып кетти. "Вадим, бул эмне дегениң? Кое бер мени. Мен деген сенин атаңмын. Ушо антип болсун. Пап, мындай жинди сөздөрүңдү токтот. Акыркы жолу эскертип жатам. Мен тагдыр берген шансты кое бербейм. Азыр алып калбасак, анан бизге эч ким эч нерсе бере бербейт. Эмнесе неберелериң кайыр сурап жашасын деп ойлойсуңбу? Көп болсо 15 киши чыгат. Аларды жок кылыш оңой эле. Башкысы сен тынч отуруп берчи. Калганын жасайбыз өзүбүз." Жанатан бери окчун турган улуу баласы келип Вадимди колдон тартты. "Кое бер атамды. Ата катары сыйлабасаң да президент катары сыйла. Пап, сиз дагы өзүңүздү кармаңыз. Биз азыр элдин реакциясын билбейбиз да. Эч нерсе боло электе эле дүрбөлөңгө түшө берген болбойт.
Айтпадыңбы, балдар иштеп жатышат. 1 сааттан кийин так маалымат алабыз. Вадимде тура түшүнүңүз. Тигил жактагылар да жөн эле калтырып койбойт да бизди. Ал эгин көтөрүп өйдө жакты көрсөттү. Өтө чоң акча. Ошончолук эле жоопкерчилик. Эл сизди бышырып жебейт, өлтүрүп таштабайт. Көп болсо 5-6 жылдан кийин унутуп калышат. А тигилер болсо соо койбойт бизди. Сиз муну жакшы түшүнүп турасыз да. Өзүңүз аларга убада бермедиңиз беле? Баарын аткарам, бир гана Вадимди жон койгула, тийбегиле дегениңизди унутуп калдыңызбы? Баласынын муунта кармаган колдоруна бошогон президент барып диванга отурду да кичине үстөлдө турган суудан стаканга куюп ичип жиберди. Мууну калтырап, денесинен муздак тер мурдагдан да катуу чыга баштады. Ойго тойго көз алдына Садырбековдун мыйыгынан жылмайып күлүп турган элеси келип туруп алды. Балдар, түшүнүп турам. Алардын алдында убадабыз бар. Вадимдин иштерин көтөрүп чыгабыз деп коркутуп жатышпайбы? Бирок бул жакта чатак болуп жатпайбы? Улам арылаган сайын кан көп болуп кетип бара жатат. Баяман менен Рысбек түшүмө көп кирет. Уктабай чыгам. Мени да түшүнгүлө. Көпкө чыдай албайм. Мен деле темир эмесмин да. Креслодо отурган Вадим ордунан атып турду. Колдору калтырап кетти. Пап, дагы ушундай сөз айтсаң, мамлекеттик төңкөрүштү өзүм жасайм. Азыр эле жасайм. Эмне, мени өлтүрөсүңбү? Айтып жаткан сөзүңдүн маанисин ойлон сен. Мамлекет деген сага оюнчук эмес, ушуну түшүн. Президенттин полковник уулу ортого түшө калды. Эки колун жайып Вадимди токтотту да, отургула. Вадим, отур ордуңа. Пап, сен эмнеге паник болуп жатасың? Азырага эч кандай негиз жок. Эмоцияны таштагыла. Сөз биздин үй бүлөнүн тагдыры жөнүндө болуп жатат. Түшүнүп жатасыңарбы ушуну? Вадим кайра креслого отурду. Президент экинчи стакан сууну ичип жиберди да, бир аз унчукпай отурду. Ал маңдайында ары-бери басып турган улуу баласын, креслодо отурган кичүү баласын карады. Экөө тең бойлуу, келбеттүү эле. Өзү дагы ыгы келсе да, келбесе да, аялы орус экенин, ошол себептен балдары породалуу болуп төрөлгөнүн, алар бардык жагынан жакшы өнүккөн, акыл эстүү болуп чоңоюп келе жатканын айтып, мактанып калуучу. Мына азыр ошол эки улуу мамлекеттик маанидеги маселени өзүнөн ашып түшөп чечкени жолунуп жатышат. Ушуну ойлоп сыймыктануу сезими алоолонуп тутана түшкөнсүдө. Эмнегедир жашып кетти. Бир топко көзүнөн жаш чыгып, буулугу ыйлады. Балдары үн каткан жок, карап турушту. Президент көзүнүн жашын, мурдунун учунан тамган сууну жеңи менен сүрүп ыйлап жатты. Акыры президент балдарынын сөзүнө ынангандай болду. Алдыны карай кан кечип барууга караганда артка кетүү үй бүлө үчүн коркунучтуу экендигин да сезди. Көз алдына аны көзүнүн төбөсү менен тиктеп турган Терезовский элестеди. Жүрөгү шуудей түштү. Ал жүргөм шысмалы баардык жакка торун жайып салган. Андан кутулууга болбойт. Сырт жакка чыгарып кеткен акчалардын баардыгы анын көзөмөлүндө. Бир мүнөттө итке минген кедей кылып коюш да мүмкүн. Андан энергетиканы толугу менен берип эле кутулбаса, башка айла менен кутулууга мүмкүн эмес. Эптеп дагы бир мөөнөткө президенттигин узартып алса, баардыгын чечип, баардыгын жайгарып үлгүрөт эле. Андан кийин эмне болсо ошо болсун деп басадай берсе болот. Садырбеков болсо өзүнө өзү кылды. Көп келжеңдебей айтканга көнсө мындай болбойт эле да. Нейсе болсо да ыйманы саламат болсун. Президент эки тизесин таянып ордунан турду да, балдар, Жакен акаңарды чакыргыла, сүйлөшөлү, деди. Мындан 15 мүнөт өтүп өтпөй, иниси Жакен менен ички иштер министри Коңгаргаев келишти. Жакен агасына атайын эле телефон чалбай күтүп отурган. Ансыз деле министр Коңгаргаев аркылуу кабар жетерин, анан президент эки баласы менен чурулдашып чогуларын билген. Агасынын улуу баласы ага телефон чалып, шашылыш резиденцияга келиши керектигин айтканда бир чети кооптонду. Чакырып алып камакка алышпайбы деген ойда пайда болду. Не бар не жок деп жан сакчылар кызматы өз карамагында болгондон пайдаланып, президенттин резиденциясына эч кимди анын буйругусуз киргизбөөнү буйрду. 50 тандамал жигитти да ал жакка жөнөттү, дарбазанын жанында болосуңар деп. Анан ички иштер министри Коңгаргаевди чакырды да бир эле машинеге отурушуп өйдө карай жөнөп калышты. Президент, анын эки баласы, иниси Жакен жана министр болуп 5 киши катышкан жабык кеңешмеде түзүлгөн кырдаалдан кандай чыгуунун планы түзүлдү. Окуя толугу менен автокырсык божомолуна бурула турганы макулдашылды. Ар кимиси өзүнүн көзөмөл кылган чөйрөсүндө ушул версияны бышыктоого карата иш алып бармай болушту.